Сыймык Жапыкеев Жунусбековдон iPhone алмак түгүл, чет өлкөгө эс алганы чыга албай жүрөм. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Жапыкеев социалдык тармактардагы кызмат абалынан пайдаланып, акча талап кылып жатат деген айыптоолорду четке какты. Жапыкеев буга байланыштуу Facebook'тагы баракчасында видео кайрылуу жасады. Мегакомдун жетекчиси Сыймыкка iPhone бериптир деп жатышат. Андай болгон эмес. Жаңы жылың менен деп календар жибериптир куттуктап. Төрахан Жунусбеков календардан башка эч нерсе алган эмесмин. Убагында бийликке алданган эмесмин. Бир айфонго алданбайм. Мен өзүм жада калса чет өлкөгө эс алганы бара албай жүрөм. Кайдагы ушактарды чыгарып чуу сала бербегилечи. Сыймык ичип жеп жатыптыр дегендер болбогон сөз. Кимди кыйнап, кимди акча бер деп жатсам, ачык айтсын, деди Жапыкеев. Эске салсак, мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапыкеев 6 октябрдагы саясий окуялардан кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка барган. Булак Назар Ньюс KG. Тарифти көтөрөбүз, бирок азыр эмес. Балбак Төлөбаев маршруткачыларга кайрылды. Бүгүн каттамга чыкпай койгон маршруткалардын лицензиясы алынып башкага берилет. Бул туурасында Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарып жаткан Балбак Төлөбаев билдирди. Ал эртең менен Facebook баракчасы аркылуу иш таштоого камынып жаткан маршруткачыларга кайрылган. 7 жылдан бери тарифти көтөрбөй келгенбиз. Сиздердин акыбалды түшүнүү менен кабыл алып жатабыз. Сиздер да элди түшүнүңүздөр. Жол кирени азыр эле заматта көтөрүп бергиле дегениңер туура эмес. Өзүнүн процедурасы бар. Алгач экономика министрлигине жөнөтүп, анализ чыгартышыбыз керек. Ал үчүн бери дегенде 2 айдай убакыт кетет. Андан соң шаардык кеңештин кароосуна киргизебиз, деди Төлөбаев. Ошондой эле ал маселе май айына барып чечилип калышы мүмкүн экенин белгиледи. Биз тарифти элдин акыбалына жараша сиздер менен сүйлөшүп көтөрүп бергенге даярбыз. Ошондуктан каттамга чыгыңыздар. Бүгүн түшкө чейин анализ кылабыз. Ким чыкпай койсо, анын лицензиясын алып башкага бергенге аргасыз болобуз. Себеби мен элди ташышым керек. Ошондуктан урушпайлы, талашпайлы деп кайрылды кала башчысынын милдетин аткаруучу. Булак Спутник KG. Кечээ 17 январда жарандык активист Бакай Кашкарбаев милиция тарабынан кармалды. Ал караван соода борборунда иштеген жарандардан соода түйүндөгү коррупциялык иштер тууралуу пикирин угуп жүргөн. Ошол кезде ИИМдин кызматкерлери келип, аны суракка чакырылганын билдирип, алып кетишкен. Булак Назар Ньюс KG. Айзура Иманалиева атамдын туулган күнүндө белегибизди өзүн кучактап бергенин ордуна ыйлап барып бейитине гүл койдук. 17 январда актаңда акын Элмирбек Иманалиевдин көзү тирүү болгондо 43 жашка толмок. Төкмө акындын кызы Айзура Иманалиева Instagram социалдык тармагындагы баракчасына атасынын туулган күнүндө ага белек берүүнүн ордуна бейитине барып гүл коюп келгендерин жазды. Мындан туура 1 жыл мурун атамдын туулган күнүнө карата жолуктук. Атам көп учурда жолугушуулар болуп шашып турар эле. Бирок акыркы жолугушууларыбызда тескерисинче жаныбыздан кеткиси келбей, узакка коурашып отуруп калчу болду. Ал күндөн көп өтпөй жаныбыздан таппай калдык. Бүгүн болсо белегибизди өзүн кучактап бергендин ордуна ыйлап барып топуракка гүл койдук, деди. Жаткан жериңиз жайлуу болсун, атаке. Сиздин нурдуу жүзүңүз биздин жүрөктөрдө түбөлүк жашайт, деп жазды Айзура Иманалиева. Эске салсак, акын Элмирбек Иманалиев 2020 жылдын 20 апрелинде 42 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Булак Назар Ньюс KG.